Зерикпей экрансыз ойноп отурайынчы, кана көрейин. Мына кирди агай. 261 konu işlevini başlayız. 261 konu işlevi menen biz bir qatar erejelerdi qaytalap işlep ötöbüz. Algaç 261 konu balkim işlep düşüngөндөр bardır. Alar qaytaloo katары bolsun. Ekran göründü. Ооба. Anda bul misalda işlөө üçün biz bir erejeni esibizge düşürüp alalı. Tele sabaktan dele aytты. Anı söz menen aytkan biz süret arkılуу düşünürün hareket sayın. Tak barabardık anan tak emes barabardık degen barabarsыздык деген бар. Ушул жерде мунун ичинде качан biz чарчы качак алабыз, ичин боебуз деген түшүнүктөр болуп калышы мүмкүн. Эгерде biz пайдаланып атканда ушундай bir белгини көрсөк, чоң же барабар, кичине же барабарды көрө турган болсок, сүрөтүн тартканда ичи боелот экен. Kaşa çarçı kaşa bolot. Эгерде алар минус чексиз же плюс чексиз болсо, эч качан чарчы кашага албайбыз. Чоң же болбосо кичине болгон ичи боелбойт, жөнөкөй эле каша болот. Эми 261-көнүгүнүн биринчи мисалын иштөөнү баштасак. X plus 2 чоң же барабар 15. Кадимки теңдеме чыгарганды эсибизге түшүрүп алалы. Эстесек деле болот, эсибизде эле бар. Чолпон, теңдеме чыгарганыбызда биз эмне кылат элек? Белгисиздер, тамгасы барлар барабардын бир жагында калышы керек. Жалгыз. Ага 2-ни минус кылып 15 жакка өткөзөбүз. Чоң. 2-ни бул тарапка алып өтөбүз. Минус болуп өтөт. 15 минус 2. Ушул жерден эми биз x чоң же барабар 15тен кемите турган болсок 13. Биз тапкан жооптун биринчи этабы деп коелу. Бул деле жооп катары эсептелет. Бирок толук эмес. Экинчи этабы бар. Ал анын графигин, сүрөтүн тартуу. Башка айтканда чиймесин сызуу деп коебуз. Ушул нерсени сүрөттөйбүз. Сүрөттөлүшү. 13'tü табабыз. Эмнеде дейли? Ичи боелобу, боелбойбу? Боелот агай. Боелот, себеби чоң же барабар болот. 13'төн чоң сандар каякта? Оң тарапка кетебиз. 13'төн чоң сандар издеп. Жооп табуунун 3-чү этабы деп коебуз. Жообу 13'төн каша кандай болот? Чарчы жөнөкөй. Чарчы каша болот агай. Чарчы каша болот. Азамат Найбеке. Плюс чексизге чейин. Түшүнүктүү болдубу? Мисал иштөө. Ооба агай. 13'төн плюс чексизге чейин деп туруп айтып кое беребиз. Эми biz иштей турган дагы бир могу жерде 4-чү же 2-чи кайсы бирин иштеп коелу? 4-чү мисалды иштеп коеюн, өзгөчөрөөк экен. 4-чү мисалда мондой кыла туруп иштейли. Минус 4 чоң 5 минус y. Нурлан барбы? Макул. Айбике карайбыз. Y-ты барабардын бул жагына, минус 4'тü барабардын бул жагына алып өтөбүз. Минус y. Жок, минус y бул жака өткөндө ошол y. Y деп айтабыз ошону. Жөн эле y болуп өтөт.
5'ti жазам. Y çoğun 5 kemitilgen 4. Minus 4 eken, бұл жаққа өткенде плюс 4 болып қалады. Koşulgan. Қосылған 4 болады. Y Dokuz. çoğun 9'dan. 9'dan çoğun деген шартты қарайбыз дағы. Еме ушунун сүрөттөлүшүн тартабыз. 9'ду белгилесем, içi boyolо boyolбойбу? Boyolboyt agay. Boyolбойт. Ay üçün boyolot jana boyolboyt. O жогору жакка карат. Чоң же барабар болсо, биринчи таблицасыз койдум бурчка. Чоң же барабар болсо боyolот. Boyolбойт дегени мына. Бул 9 кирбейт деп атат, 9 9'dan чоң эмес деген сөз чоң. 9'ду эсепке албайбыз деген сөз. 9'dan жөнөкөй каша болот. Boyolбогондон кийин жөнөкөй каша. Анда плюс чексизге teyin. Beşinci misalda bir karab görölü. Beşinci könügüde 2z çoğunca baravar z minus 7. 2z'ti yazabız. Anın canına Aymerim kaysıl tamgan alıp gelem? Baravar bulcandan. Z tapkız. Alıp ötөбүз. Çoğunca baravar minus 7. 2z'ten z degen istek. Z minus 2. 2 zebrabız var ele, bir zebrabız yok olup ketse, bir ele zebra kalat. Эми шартты карагыла. İçi boyolо boyolбойбу? Boyolot agay. Boyolot. Boyolot. Çoğunca baravar bolup atat. Ушундан чоң сандар оң жака кетебиz. Жолу шарчы каша алабыз. Çarçı boyolot agay. Шарчы каша себеби boyolup atat. 7'den kançaga çeyin? Çeksiz. Plus 8'ge çeyin. Эми дагы bir kийинки мисалдан эмнеге бир эле мисалды жазайын, өзгөчөрөөк башкачараак бир мисалды жазып көргөзөлү. Мисалы мындай болуп калышы мүмкүн. 7x minus 5 çoğun же baravar 9x 9x plus 6 болуп калышы мүмкүн. Ушундай бир шарт элестетели. Эми белгисиздер эки тарапта тең бар, бир жагынан чогултабыз. Agay. 7x 9x. Agay. Aytör. Mına 7x bu 7 bu. 7x. X. Rahmat. 9 бул жака өтөбүз, 9x'ti, 5'ti бул жака өтөбүз. Demek karayız 7x minus 9x belgi saklalar. 6 5 bul jaka ötkөндө plus bolup ötüp kalat. 7x'ten 9x'i gemirsek. 2x. Minus 2x. Azamatsın minus 2x. Sonuca baravar 11. Эми караңlar, белгисинин алдында минус болуп атат. Минустан кутулуш үчүн барабардын эки жагын тең минус 1ге көбөйтүп беришибиз керек. Жогору жакты карагыла 5 чоңбу же 4 чоңбу? 5. 5 чоң, Эгерде ошону минус 1ге көбөйтүп берсем, бул жак минус 5 болот. А бул болсо минус 4 болот. Минус 5 чоңбу, минус 4 чоңбу? Minus 4. Минус 4 терс сандардын модулу кичинеси чоң болот же 0ге жакын. Белги эмне болуп кетти? Минус 1ге көбөйткөндө. Биринчи 5 чоң эле, кийин 4 чоң болуп калды. Демек, минус 1ге көбөйткөнүбүздө белги карама каршы өзгөрөт экен. Мына жерде ошону эске алабыз. Minus 1'ge biz onu көбөйтүп атабыз.
Ошондо агай минус 11 болуп калабы? Ооба. Жөн эле 2x болот. Белги өзгөрөт, минус 11 болуп калат да. Эми x'ти табыш үчүн минус 11'di 2'ye бөлсөң канча болот? X barabar 11 Bölüнгөн 2. X чоң же кичине же барабар. 11'di 2'ye бөлө турган болсок, минус 5,10. 5,5. 5,5 болот да. Az өчүрбөй турасыз, скрин кылайын. Жок, өчүрбөйм, бүт элек алы. Сүрөтүн дагы тартабыз. Астында сүрөтүн тартсак, ичи боелобу, боелбойбу? Боелот агай. Боелот. Боелот агай. Азаматсың, боелот экен. Эмне үчүн боелуп атат? Чоң же барабар болгон үчүн. Мындан кичине кайка кетет? Чоңго окшогон белги турат го, экинчи менен бирок ошо турса боелот экен да. Жок, чоң же барабар болсо. Чоң же барабар болсо боелот. Бул минус 5,5'тен кичине сандар. Сол жакта демек бунун жообун жазабыз. Жообу Чарчы кышагы менен жазылат агай. Минус 8'di чарчы кышак албайбыз. Биринчи жөнөкөй эле каша болот, себеби минус 8 болуп атат бул. Минус 8'den kaça çeyin? Minus 5,5'e çeyin. Ушундай жоопторду шартта дароо жазып койсок болот. Эң аягы сөз түрдө чарчы каша менен жабылышы керек. Агай, Айта. бул жөнөкөй эле теңдемеге окшош экен го? Теңдеме окшош. Жооп жазып атканда гана айырма да, теңдеменин эле өзү. Ошо фишкасы ушул жерден эле өзгөрөбү? Ооба, жооп эле өзгөрөт, болду. Башка эч нерсе. Барабарын болсо эле чоң же кичине деп коюп кете беребиз. Ошонун негизинде эле дароо чыгарып кете беребиз да. Бул мисалы түшүнүктүү болгон болсо, кийинки мисалга өтө берели. Keyinki misalımız Emi 262'ni işlesek de bulat. Yolda 262'ni taşlar türüne 63'ü işlesek de bulat. 62, 63. Bir ön tanıdığı lan. 62. 62. 62. 62 agay. 62. Günü işleyiz anda. Nomer 62. Günü işlerini başlaylı. Üçüncü misalın işleyil çay. Agay 4 işleyil ki. Üçüncü misalın. 2. Üçüncü misal da agay. 2. Üçüncü, dördüncünü. Dördüncü agay. Yok, 3'lü işlep 4'lü tapşırmağa bir ön kaldırış gerek. İlk okşuş neslen. Agay 4 işleyil çay. Agay, ekini kaldırıp koyuyoruz tapşırmağa. Agay 3'lü işteyiz. 4'lü kaldıraz. Ekran göründü. Agay. Oldu ona. Agay, en kıyının okut yürütsöz oңойраак болуп калат да. Mında kılavanda. Bir menen ekini kaldıralı dağı 3, 4, 5 dişteyle. Altında. Makul. Altında bir katar karap koyar öyle. Anda başladık. No жерге birinci kançadan başlayız. 3'ten. 3'ten başlayız. Üçüncü günü karayız. Y bölüngön 4, içinde 7'den barabarı var gene. Bölçöklü öte jеңил misal tandap aldыңар da. Bölçöktün bölümünü ele mына жака көбөйтүп коебуз, болду. Y кичинеже барабар 20 8'den. Болду шүлөбү. Айбике барбы? Агай. Айбике, içi boyolобу, боелбойбу? Boyolot. Boyolot, себеби чоң же барабар болот. 28'den кичине сандар каякта?
Оң жақ. Оң жаққа бара бергіле, біз сол жаққа барып келелі. Кичине сандар сол жақта да 27, 26 болып сол жаққа кетебиз го. Анда жообун жасабыз. Жообу канчадан канчага чейин? Минус чексизден 28'e çeyin. 28. каша кандай болот Айбике? Çarçı kaşı ağay. Айбике бир эле Айбике бар беле бизде. Чарчы каша ағай. Азаматсың. Айбикелер көбөйүп кетти. Демек ушул Айбикенин болду. клондору. Эми канчанчы иштейбиз эле? Нуклек Алтын Dördüncü ay. işleyreyle. 6 иштейбиз эле. О, жөн Нуртилек түшүндү. Бул жеңил мисал экен. Не кылабыз 3'tü бул жака? Ağay 4'tü. 3'tü 5'ke. Men çıkaramı, siz çıkarasınız dep Нуртилек keterim. айтасың. 3'tü 5'ke bölüsün. Көбөйтөбүз. Бул жак бөлүү болуп турат да. Же болбосо Beş, Z менен эле beş. 5'tin ордун алмаштырып койсок деле болмок. Minus 15 çıkıp kaldı. 3'tü 5'e көбөйтөбүz Z. Minus 15 Z. 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 Ушул боюнча калтырсаңар деле болот. Же болбосо ушуну оодарып жазып коем. Z чоң экен канчадан? Minus 15'ten. 15'ten. Жогордогуну тескерисинче жаздым. Түшүнүктүү эле. Aa. Эми сүрөтүн тартабыз. Сүрөттөйбүз башкача айтканда. İçi boyalı Bayılmayın, boyalı. bayılmayın. Bayılmayın. Minus 15. Kayaka ketebиз? Minus 15'ten çoğun. Эми онго кетебиz. Z çoğun болот да. Жообун жазалычы. Кандай каша ачам? Jönököyle kaşı. Жөнөкөй эле каша ачабыз. Minus 15'ten plus çeksizge чейин. 6-нчы иштей эле, 7-нчы иштей аласыңар да. Ağay. Aa. Alo. Teşinde men Naima bir telefondan girip atacatken. Ağay biz Naima көзбүз. Найме коюңбу? Жоқта қойың ағай. Болду. Кимиңерди жок деп коеюн? Наима жасында. Негизи мунуларды тапшырманы силер иштесеңер, ошол салкка катышканыңардын белгиси болот да. Ката иштесеңер, салкка катышпаган болуп каласыңар. Эми баягындай болду. Белгисинин алдындагы 4.15 деген сандын алды минус болсо, минустан кутулуш үчүн Жасмина канчага көбөйттүк эле бая? 1'ge. Минус 1'ge көбөйткөнбүз. Минус 1'ge көбөйтөлүп жана 4.15'ti минус 1'ge көбөйтсөк, минус менен минус плюс болот. 4,5 x 9'du minus 1'ge көбөйтсөк, Minus 1. Minus 9. Azamatsın minus 9. Belgi özgөрөт, ушуну унутпагыла. Но белги өзгөрүшү керек. Минуска көбөйтүп атабыз биз. Анда зарыл шартты карайбыз дагы, кадимки эле теңдеме чыгаргандай эле x'ти табыш үчүн белги сакталат. Минус 9'du канчага бөлүшүш керек? 4,10'dan 5'ke Нуртилек. 4.5'te. О, 9'du 4.5'ke бөлсөк канча бөлөт элек? 2. 2 калат. Башка айтканда Minus 2. x кичине минус 2. Аны кантип түшүндүк? Биз 9 аркасына дагы 0 жазып алдык эле. 90 болду. Аны 45'ke бөлдүк деп түшүнүп атабыз да. 45'ke бөлсөк барабар 2 чыгат. Эми сүрөтүн тарталычы. Жасмина барбы? Жаймерим. Boyolot ağay. İçi boyalı. Evet, tarttılar. Бар ағай. Minus 2'den кичине сандар кайсыл тарапта? Üçüncü misal gitken jaka. Sol jak ağay. Sol tarafta. Minus 2. Evi yoğun yazarız. Minus çekti. Ağay çarçı kaşanın içine yazıldı.
Ооба, бул жагы эле чарчы болот, чексиз эмес. Минус 2 жак чарчы каша. Себеби боёлуп атат. Боёлгон жер чарчы каша болот. Экини эле боёдук да, чексизди боёгон жокпуз. Ошон үчүн боёлгон жер чарчы каша. Калган 1, 2, 5 иштей алабыз эми? Агай. Андай болгон болсо 1, 2, 5 иштей алабыз. Keyinki misal ko'tarayın ha? Ооба. 262. Ee, 63 işleyelim, 64'te karaylı bu. 64'te karak koyuyorlar, şimdi özgür 63'te yemi hep de çıkarsınlar gelin. 64'te şimdi özgür misallar var. Ay buradan evi tapşırma beresi yok bu. Tapşırma verilir. Söz türde tapşırma vermesi olur. Agay 64'ün 1. 5. 6.sını işleyilce. 1. 5. 6.sı. Yok. Anda kılbayız. 1, 3, 5, 1, 3, 2, 4, 6. 2, 4, 6. Cuklarınca taktardan daş gerek de artırdı olur. Baş gerek. Esas tamlalat da. Aytayın degenim 6 menen 5 okşoşlar, şonun için bir ön işlep koygular. Kaysın işleyiz? 1, 3, 5, 2, 4, 6. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Anda başladı. Yekinle karo aslında. Lazım işte olur. Kaçan açar spontan derecesi boyunca? Aymerim kaç olur? 4. 4x 4'tü 1'ge koçup. 4x minus 4. 4. Belgi saktalar. 5 plus x. X'lar bir jaka jıynayız. 4x minus 4 x Minus x belgi saktalar. 5 plus 4. Burada kılgına plus olur. 3x belgi saktalar. Kosta kança olur? 9. 9 olur. X belgi saktalar. 9 3'e bölsek. 9 3'e bölüyoruz. 3 kalat. 3. Çoğunca beraber 3. Süretler için tartağız. İçi boyalı mı? Boyalı tagay. boyot. Azamat. Demek düşünüp kaldık. Boyalı. Çarçı kaşa çoğunca beraber bolu atat. Boyalğandan keyin söz türde çarçı kaşaga alışımız gerek. Plus çeksizge şeyin. Törtünçünü işlerden aldın mı? Altıncını işlep turalanan 4 götürlü. 4 okşoşlu eken orada var. 6 özgöçörük misal. Nasıl tagay? Altıncıda bölçöktün bölümünde turgan 3'tü bulcaka göğütöröz, 4'tü bulcaka göğütöröz. 3x minus 2 çoğunca beraber 4 bulcaka göğütöröz, 2x minus 1. Şunu oldu. Emi fontan derecesi boyunca kaçalarda açağız, çolpon deyiniz var mı? 9x kemitilgen. Çolpon aytat kalganlar onu çıkmayız. 9x Nurlan, Jasmina, Nasipbek, Nazira, Agay men aytayınçı. Aybike. Minus 6. Minus 6 azamatsın. Sonuca Belgi baravar. sıktılat. Ekin belgi sıktılar. 8x kemitilgen 1. İyi 4. Kemitilgen 4. Sen fantanelerle koyup çıkarık harbinle. Emin belgisleri bir jaka jıynayız. 9x minus 9x kemitilgen 8 4. 8x minus 4. 6 koşulgan 4. Yok. Naborot. Minus 4 minus orunda 4. kaldı. Koşulgan 6. Koşulgan 6.
Belgi saqtalat. Жообу 2. 4 сом карызы бар, 6 сом төлөсөк 2 калат, Ооба агай. Сүрөттөлүшүн тартабыз. Боёлот экен. Боёлот. Боёлот агай. Азаматсыңар боёлот. Чоң сандар. 2ден Оң чоң жакка. сандар кайсы тарапта? Оң жакка кетет. Оң жакка кетет. Оң жакта иштетебиз, сул жактагы сандар 2 болду. Жообун жазабыз. Чарч каша болот. Чарч каша болот экен, себеби боёлду. Чоң же барабар болду. 2нин өзү дагы жооп болот деген сөз чарч каша. Плюс чексизге чейин. Жооптор түшүнүктүү эле болду окшойт, Ооба агай. Эми анда Чолпон Айбике Аймерим болду. Чолпон, барсыңбы? Бар агай. Чолпон, 4-нчү мисалды иштейли. Түшүнбөй калсак, Нуртилек кичине жардам берет. Биринчи барабардын бул жагын өзүн жазабыз, Качан ачабыз? 3-4 нага көбөйтүп чыгам. 3x 3x кошулган 6. 6 минус 4 бар. Эми эмне кылабыз? X кошулган 3x Кемитилген. Себеби кошуу болгондо бул жака кемитүү болуп өтөт. 3x 6 ордунда бар, минус чоң 4 белгиси. ордунда бар. 2 бул жака өткөндө плюс кемитүү болуп өтөт. минус 2 болуп өтөт, азаматсың. X'тан 3x'ти кемитсек, 3 Минус 2x. минус 2x. 6'dan 4'tü kemitsek 2, 2'den 2 kemitsek 0. 0 Бирок белгисинин алдындагы сан коэффициент минус болуп атат. Кутулуш үчүн жана жашын айтты эле минус 1ге Минус 1. көбөйтөбүз. Минус 1ге көбөйтсөм 2x эле болуп калат. 2x. 2x. Белгини өзгөрткөндү унутпагыла. 0. Эми x'ти табыш үчүн x чоң 0дөн. 0'ды 2'ye bölsök 0 çıkar. Nurtilek, сүрөттөлүшүн тартабыз. İçi boyala boyalбайбы? боёлбойт агай. Боёлбойт агай. Boyalбайт. 0'дөн чоң сандар оң жака кеттик. Жообун жазабыз. 0'дөн. Кандай кача болот? Жөнөкөй каша. Жөнөкөй каша. Жөнөкөй каша. Плюс чексизге чейин. Түшүнүктүүбү? Ооба агай. Ушул сыяктуу мисалдарды аткарабыз. 61, 62, 63, 64. Şu misallar Мага жетпей калды го Чолпондон. аткарып, бүгүн сабакка катышкандардын ичинен Аймерим, Нуртилек, Чолпон, Айбике 5, Чолпон менен Айбикеге бонус менен 5. Жасмина баягы кичине пайда болуп туруп жок болуп кетти. Жасминага анча-мынча суроого жооп берип жок болуп кетти. Жасминага 4 коюп туралы. Калгандар катышкандарга ыраазычылык, чоң рахмат. Тапшырмалар башталган, анан баа болот. Күндөрүңөргө коюп алгыла бааңарды. Макул агай, саламатта калыңыз. Саламатта баргыла, кайрадан ободон Саламатта көрүшкөнчү. калыңыз. Саламатта. Саламатта калыңыз. Саламатта баргыла. Албетте эми бул такталган мисалдарды сабакка катышпай калган окуучуларга жөнөтүп коюуну туура көрдүк. Андыктан чатка берели. Жөнөтүп коелу.
Yazalım 861. Yüz altmış iki, 864. Sanmıştı.